Жашоодогу эң чоң бакыт сен бүткүл дүйнөдөгү сырттагы проблемалар тойгозуп чарчатып, үйүңө келген учурда үйүңдө кадимкидей жылмаюу болсо, сени күлдүрсө, жубайың сени кенен кучагы менен күтүп алса, сени түшүнсө, бул эң чоң бакыт болуп эсептелет. Сен кеткен учуруңда мал мүлкүңдү сактаса, өзүнүн намысын сактаса, сага кыянат кылбаса, топтогон бийлигинде малыңды сактай турган аял боло турган болсо, дүйнөнүн жарым байлыгы сага берилиптир. Ошондуктан да урматтуу мекендешим, аял болсоң эркек, эркек болсоң аял, айырмасы жок, бири-бириңди түшүн. Түшүнө билүү бүгүнкү учурдагы эң негизги маселе. Себеби кандай учур болбосун, bir күндө миллионду жоготуп дагы коюшуң мүмкүн. Таап дагы коюшуң мүмкүн, жоготуп дагы коюшуң мүмкүн. Ошол учурда тапкан учуруңда дагы сени урматтап сыйыңды жая кое турган биле турган, мактап асманга чыгарып берет, бутуңду асмандан көтөрүп бере турган эмес, эртең банкрот болуп калсаң, жерге тыгып, киргизип, бурап, үстүңдөн фундаментти куюп, бетондоп, тегиздеп кое турган аял болбош керек ал. Ар бир учурда сынбай турган, сени көтөрө турган аял болсо, же аял болсоң ошондо күйөөң боло турган болсо, силердин ортоңурдогу нике, силердин ортоңурдогу бакыт, махаббат бул чыныгы сүйүү болуп эсептелет. Ошондо экен эң чоң бакыт не деген учурда түшүнгөн аял экен. Сен ар бир учурда түшүнөт. Кандай учурда болбосо дагы сен келген учуруңда жылмаюу болуп, баягы ооруларыңды дагы кадимкидей унутуп каласың да аялыңды көргөндө. Мындан артык бакыт барбы, урматтуу мекендешим? Машина ал темир нерсе, ал сага сүйүлө албайт, түшүндүрө албайсың бирдекени. Үй жайың ал жашай турган, жата турган, барып жашай турган үйүң ал. Бирок аялыңчы? Ар бир сезимден, клетка точкадан баштап бири-бириңе байланган жансыңар. Анан аялың түшүнбөй турган болсо, ушунчалык кең дүйнө сен үчүн түрмө болот. Аял болсоң, аялдарга да түрмө болот. Күйөөң түшүнбөсө. Ошондой экен түшүнүү биринчи маселе экен. Бири-бириңерди түшүнгүлө, бактылуу болгула.